Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен кышкы майрамдарга өтө айткан конокпап, кооз, дагы бир даамдуу салаттын рецепти менен бөлүшөм. Керектүү азыктардын баарын жазып көрсөттүм. Алгач 4 картошканы, 4 жумуртканы, 3 сабизди сууга бышырып алабыз, жумшак абалга чейин. Андан сырткары бизге бир баш пияз, майонез, майда консерваланган балык керек болот. Көрүп турганыңыздардай балыкты эске албаганда бардыгы үйдөгү оңой табыла турган азыктар. Картошка менен сабизди кыргычтын орточо тишинен өткөрүп алабыз. Жумуртканы агыны сарысынан ажыратып алып, сарысын орточо тишинен өткөрүп алабыз. Ал эми сарысын өтө майда тишинен өткөрөбүз, себеби көркөмдүү кооз болуш үчүн. Балыкты, такай балыктарын алып, майын кошпостон вилканын жардамында эзгилеп алабыз. Эми салатты куроого киришебиз. Ал үчүн целлофан баштыкка майонезди салып, бир учуна каратып, учун кесип алабыз. Салаттын биринчи катары менде картошка болот. Картошканы мол салып, табитиңиздерге жараша бир аз туз салып, целлофан баштыктын жардамында мына ушинтип пресстеп алабыз. Майонезден өзүңүздөр каалашыңыздарча сүртсөңүздөр болот. Экинчи иретте менде балыкты дагы дал ошондой иретте пресстеп алабыз. Пиязды ушул жерде балыктын үстүнө пияз кошсоңуздар болот. Майда кубик абалында турап алып, чарчы абалында. Мен пиязды жактырбаганым үчүн кошподум. Оригинал рецептте пияз кошулат. Балыктан соң сабизди тизип пресстеп алдым. Андан соң жумуртканын агын. Андан кийин дагы картошкадан бир катар салып пресстеп алдым. Картошка салган соң жумуртканын сарысын бир азын кошуп жибердим. Жана майонезден мол сүртүп, үстүн тегиз майонез кылып алдым. Кийин жумуртканын сарысынын бир аз ашкан бөлүгү менен укроптун жардамында кооздоп койдум. Кооздоо бул албетте сиздин өзүңүздүн фантазияңызга жараша каалагандай кылып кооздоп дасторконго тартсаңыз болот. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписация кнопкасын басып катталып, комментарийге ой пикириңизди жазып, видеолорубуз сизге жаккан болсо, лайк белгисин басып коюңузду сизден күтөбүз. Тамагыңыздар таттуу болсун, албетте жасап көрүңүздөр.